Салам достор, кайрадан эле сабакты баштасак. Программалоо тилине кош келипсиңер. Дагы да көрүшүп турганыма кубанычтамын. Лайк баскыла, подписация деген жерге, ошол жерге деле баскыла, кошулгула биздин каналга. Кайра көргүлө, канча түшүнгүчөңөр көргүлө. Бир көргөндө түшүнбөй калсаңар, экинчи көргөндө балким түшүнөрсүңөр. Досторуңорго айткыла, ушундай жакшы сабак көргүн, түшүнөсүң оңой деп. Алар деле көрсүн, пайдасы тийсин. Эгер кимгедир пайдасы тийген болсо кубанычтамын. Лайк басып койгула. Сабакты баштасак. Бүгүнкү сабагыбыз колдон келишинче кыска түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Go to деген оператор. Else SLS CLS жазабыз. Мисал үчүн бул экранды тазала дедик. 10, 11, 12 ушинтип катар менен кетип программа. Мисал үчүн силер 100 катар программа жаздыңар дейли. Силер деген уже көп нерсени билип калдыңар. Узун толтура суроолорду жазып, балким ушул go to деген оператор деле керек болуп калар. Мисал үчүн бул жерде канча болсун? 59 болсун. Андан кийин канча болсун? 81 болсун. Мисал үчүн катар менен бирден баштап 100 катарга чейин программа жаздыңар деп коелу. Муну эмнеге жаздым мен? Муну жазганымдын себеби go to деген оператор бар. Бул оператор go to баруу деп которуп алсак, go to бар 100-чү катарга деп буйрук берели. Андан кийин кene print жерге мисал үчүн бир мисалдын жообу бар деп коелу. Жообу 25 дейли. 100-чү катарга деле жазалы. Print чыгар. Print жообу 2018. Эми программаны иштетип көрөлү. F5 2018 программа сразу жообу 2018 деп чыгарып берет. Эмне үчүн? Себеби бул жерге 10-чу катарда жазып жатасың сен. 10-чу катарда go to 100 100-чү катарга бар. Кара экранга 100-чү катардагы жазылган нерсени чыгарып бер. 100-чү катарда эмне жазылган болсо, ошону иште деп атасың. Бул go to сразу 100-чү катарга келип калды. Бул жакта толтура программа жазгансың, аларды карабай
жүзүнчү катарга келди. Жүзүнчү катарга келсе, print дейт, экранга чыгар дейт. Жообу 2018 деп чыгар, деп тырнакчанын ичинде турат. Демек программа түшүндү. Жүзүнчү катарда 2018 жообу 2018 деген жазуу бар экен, ошону чыгарат экенмин деп чыгарып берди. Мисалы үчүн go to 11 деп коелу. Эмнени чыгарат? Жообу 25, жообу 2018. Эмнеге? Go to 11 катар жообу бирөө эле чыгыш керек эле го. Түшүнүктүү. Бул жерде go to 11 болгондо 11ге бар, ошол катардан баштап иште деген буйрук экен. Жообу 25, жообу 2018. Мына 11 катарды андан кийин 100 катарды чыгарып берип атат. Мисалы үчүн бул жерге дагы бир эмени жазып көрөлү. Input A input B. Бул жерге эмнени С барабар A плюс Б кандай иштейт программа көрөлүчү. Жообу 25 биринчи 11 катарды иштеди. Андан кийин input болгону үчүн ал программаны иштеп жатат. 30 Б 70. Жообу 2018. Жок, бул жерде көрдүңөрбү, ал S барабар A плюс B дегенде иштеген жок. Ал үчүн бул жерге print деп жазып көрөлүчү. Print S. S'ти чыгар. Кайра эле 30ду берип көрөлү, 70ди берип көрөлү. Басып койдум. 30, 70, enter. Мынакей. Биринчи 11 катарды иштеди, жообу 25. Андан кийин print input иштеди, аны input B'ны иштеди. Андан кийин print иштеп жатат, жообу A менен B'ны кошту, барабар 100. Андан кийин 100 катарды иштеди, жообу 2018. Мисал үчүн бул жерге go to 100 десек эмне чыгат? Мынакей 100 десек сразу жообу 2018 деп мына 100 катардагы жазылган кодду окуп жатат программа. Булар окулбай эле калып кетти. Go to ушундай сонун программа экен.
Өзүңөр деле аракет кылып ойлонгула, башка логикалык ар кандай программа жазгыла. Бүгүнкү 6-сабак. Бүгүн эмнени өтөбүз? Бүгүн ошол GoTo'ну өтөбүз. Бир мисал келтирдим. Ошону программага жазып көрөлү. Кандай иштейт? Input. Эгер каникул болуусун кааласаң, анда бир санын бас. Эгер каалабасаң, анда бирден башка санды бас деген суроо беребиз. Бул жерге n тамгасын киргизип алдык. Иштеп көрөйүн. Input киргиз эмнени? Эгер каникул болуусун кааласаң, анда бир баскычын бас. Точка. Эгер каалабасаң, анда бирден башка санды жаз. Программа бүттү. Тырнакчаны жабабыз. Точка бүтүр, чеки түтүр коебуз. Андан кийин n деген тамга беребиз. Кааласак чоң, кааласак кичине. Бул жерден энтерди басып, кийинки катарга түшүрүп алсак, экранга толук батып көрүнүп туруу үчүн жакшы болот, ыңгайлуу болот бизге. Же программа иштебей калабы? Билбейм, текшерип көрөбүз. Эгер иштебей калса, ордуна коюп коебуз. Андан кийин эмне? Условия жазылат беле? If эгер n барабар бирге, анда then анда эмне? Анда go to on. Бир эмес болсо, анда else go to эмне 20. Эч кандай ката жок, иштеди. Бул чоң тамга менен жазылып калды. Бул жерде чоң тамга менен жазылбады. Текшерип көрөбүз. Эч нерсе эмес. Print. Prinттен алдың, онду жазат экенбиз. On print.
10 катар дегенде, мисал үчүн 10 каникул болуусун каалаймын. Каникул болуусун каалаймын. Тырнакчаны жабабыз. Точка үтүр эмес, кош точка коебуз дагы. End, программа бүттү дейбиз. Негизиден качан программа бүттү дегенде иштебей калуу керек. Бул жерде 10, бул жерде деле 10 болуп калып атат. Ошон үчүн ката болуп эсептелип атат. Бул жерге 19 деп туралы. 20 барбы бизде? 20 жок. 20 print окууну каалаймын. Окууну каалаймын. Эми иштетип көрөлү кандай болот. Бирок ката болду, текшеребиз. Бул жерде точка өтүр калыптыр. Бул жерге да точка өтүр койсок, программабыз иштейт окшойт. Түшүнбөдүм. Ордуна алып келип туралы чыканаке. Андан кийин эгер каникул болуусун кааласаң, анда бир баскычын ката болуп калыптыр. Макул. Баскычын бас. Эгер каалабасаң, анда бирден бул жакта бирден башка санды жаз. Кана бир деп жазып көрөлүчү. Каникул болуусун каалаймын. Программа сонун иштеди. Бирок бул жерде өзүм ката жазып коюптурмун. Эгер каникул болуусун кааласаң, анда бир санын бас. Эгер каникул болуусун кааласаң, анда бир санын жаз. Эгер каалабасаң, анда
Birden başka sandı jaz. Aha, bul jaba tуура эле. Aha, условия кетип жатат бул жерде. N киргизилген сан эгер 1 болсо, анда go to 10-катарга бар. 10-катардагыны чыгарып бер деп туруп, эгер 10-катардан чыгарсаң, программа бүттү. Энди 20-катарды жазбай эле кой, чыгарып эле кой деп жатат. Ошон үчүн бул жерге end коюлду. Жана биздики бул жакта 11-катарды жазганда 11дегини жообу 25, андан кийин 100-катарды эле жазды го. Ошон үчүн бул жерге endini жазып койсок, проблема болбойт экен. End. Точка өтүр коюу керек экен. F5. Булар символдук ката болуп эсептелинет. Мындай точка өтүр койбосок, мурда айткандай эле, эгер бир эле ушундай ката болсо, программабыз иштебей калат же не то иштеп калат. Башка санды жазып көрөлү. Толтура санды жазып көрөлү. Эмне болот? Каникул окууну каалаймын. Жообу 2018. Бул жерде каникул болууну каалаймын деп чыгып атат. Дагы келип 2018'de чыгарып берип атат. Себеп бул жерде endi жок. Ал 20-катарда каникул болууну каалайм. Ушул эле жерде, мисалы үчүн 1ди жазсак, андай болбойт. Мынакей, каникул болуусун каалаймын деди, дагы программа бүттү деп атат. Эми андан кийин экранды тазала дейли. CLS экранды тазала, кийинки программаны иште деп буйрук берели. Бул жерге макул 2-ни берели. 2-ни берип көрөлүчү чын кандай болот. 2-ни бирден башка санды. Жообу 2018 деп чыгып калат. Бирди берип көрөлү. Дальше иштеп кеткен жок. Макул. Ушу менен сабакты жыйынтыктасак, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Дагы да өзүңөр аракет кылып окугула. Бул видео уроктор, видео сабактар бир 20% гана жардам бере алат. Калганын өзүңөр окушуңар керек. 6-чы сабак деп сактап коелу. Мага кызык болуп атат. Бул жазган программамды өчүрүп салып туруп, өчүрүп салып туруп, ал программаны иштеп көрөйүнчү. F5 2018. Себеп go to'da 100'дө турат.
100 эмес 11'de чыгар. 11-ci катар чыгар. O жообу 25. 11-ci катарды чыгарды. Энди бүттү программа. Бул эндини алып салалы. Бул жерге коюп көрөлүчү. Каалаган жерге койсо болот бекен. Энди. İştedi бирок көрөлү текшерип. Жообу 2018 A 60 болсун, B 80, 140 болду. Программа ушул жерге чейин иштеп берди. Жакшы. Эгер бизге ушул жазган программабыз керек эмес, азырынча мына программа жазып келдик 19-чу катарга келгенде программабыз мына 11-ci катардан баштап 99-чу катарга чейин азыр керек эмес. Кийин керек бизге. 100дөн эгер 100дөн кийин керек десек 101-ci катарга go to 100'dü чыгар. Жүздү чыгар. F5. О. Бул программа дагы эле иштеп жатат. 2018'de жообу 2018 деп кайра жазып берип жатат бизге. İşte бүттү жок. Билбейм эмне болду. Бирок эмне болсо да түшүнбөдүм. Эгер түшүнүп билген болсоңор, комментарийга жазып койгула. Ушундай болду, ушул себептен. Мен да аракет кылып көрөм эмне болгонун. Бүгүнкү сабак ушу менен аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Өзүңөр да окугула, башка жактардан маалымат алгыла, көп практика кылгыла, отуруп компьютерде жазгыла. Акырында айтарым ушул лайк басууну унутпагыла, подписаться эткиле, подписацияны да баскыла. Чоң рахмат көргөнүңөр үчүн. Кийинки сабакка чейин аман болгула.